Ассаламу алейкум, ардактуу көрөрман. Мен атым Канатбек Ерматов, мен журналист эмесмин, блогер дагы эмесмин. Бүгүн биз Баткен областына караштуу Кадамжа районунун марказ айылында турабыз. Бул жерге келүүбүздүн негизги себеп жакын күндөр эле болуп өткөн Россия жергесиндеги жол кырсыгынан Кыргызстандагы 14 жердешибизден айрылып калдык. Смертельное ДТП на трассе в Ульяновской области. Погибли 16 человек. Среди жертв аварии 14 граждан Киргизии. Ушул 14 жердешибиздин арасынан экөөсү аялы, күйөөсү, бир үй бүлөнүн мүчөсү ушул марказ айылынан болгон. Бүгүн биз ушул үй бүлө менен келип таанышып, силерге аз да болсо маалымат жеткирүү максатында келдик. Биз менен бирге болуңуздар. Мына ошол жол кырсыгынан каза тапкан ошол марказ айылынын тургуну Кожомбаев Каныбек жана аялы Абдуллаева Айгүл. Биз бүгүн ушул үй бүлөгө келип турган мезгилибиз. Чындыгында биздин келүүдөн негизги максат бул үй бүлө сиз менен бизден жардам сурап, ата-энеси, балдары же башка бирөө жардам сурап кайрылган жок. Болгону буну биз ушул жердеги жергиликтүү жаштар менен кеңешип, бул демилгени биз өзүбүз гана көтөрүп чыктык. Анткени бул жашоодо ата-энеге эң эле берилген оор сыноо балдары менен сыналган сыноо. Бүгүн чындыгында жалпы эле ушу кыргыз элинде ошол жол кырсыктан каза таап, канча ата-эне уул кызынан айрылып турса, ал эми канча балдар ата-энеден айрылып турат. Бүгүн ушул үй бүлөнүн дагы ата-энеси ошол жол кырсыгынан каза болуп, 3 бала томолой жетим калып отурган мезгили. Ушул 3 баланын келечеги үчүн, ушул 3 баланын эртеңки күнү үчүн жок дегенде аз да болсо салымыбызды кошойлу деген гана максатта келдик. Анткени Россияга кеткен ар бир эле инсандын уул кызы үйүндө күтөт. Атам буйруса мага сонун конфет алып келет. Атам буйруса мага велосипед алып келет, мага сонун кийимдерди алып келет деп күтөт. Бирок бүгүн бул дүйнөдөн кош айтышкан үй бүлөнүн балдары конфеттин, велосипеддин ордуна бүгүн ата-энесинин жансыз денесин күтүп алышкан. Бул чындыгында кайгы. Мындай күндө эч кимдин башына салышты каалабайбыз. Бирок ошол балдардын ата-энеси дүйнөдөн өтүп кеткени менен алардын алдына койгон чоң максаттары болгон. Буйруса иштеп келип, эл катары чоң заңгыраган үйлөрдү салып жашайбыз. Мына ушул жерден окуйбуз, ушул жерден окууга барасыңар, ушул жерде силерди үйлөймүн, тоюңарды беремин деген ошол үйдүн болгону мына артыбызда турган фундамент гана куюлган. Бирок ушул фундаментти куюп, ушул жерден буйруса бир чоң тойлорду өткөрөбүз деген үй бүлө мынтип кирпичтерди төктүрүп курулушка даярдык кылышкан. Чындыгында бул курулуштар бүгүн ушул бойдон калды. Бул үйдө эми ким жашайт? Өздөрү жок. Бирок балдары жашаш керек. Ошол атасынын, апасынын алдына койгон максаттар орундалыш керек. Анткени балдар ушул жерде ойноп жүрүп көрүшкөн, буйруса ата-энебиз менен жашайбыз ушул үйдө. Буйруса мына бул жерлерден чыгабыз, бул сенин комнатаң, бул менин комнатам деген күндөр. Ошол максаттар ишке ашыш керек. Булар дагы ушул үйдү буйруса бүтүрүп жакшы кылып жашаш керек. Бул үчүн муну бүтүрө турган ата-энемиз жок. Муну буйруса биз жаштар демиле көтөрүп, аз да болсо келе колубуздан келген салымыбызды кошойлу. Жок дегенде ушул балдардын ата-энесинин кылган максаттары орундалсын. Ушул үйдө буйруса ошол балдар жашасын, ошол балдардын тою жакшылык гана күндөр болсун деген максатта бул видеону тартып турабыз. Биз билебиз, кыргыз эли берешен эл. Кыргыздан эчендеген мыкты чыган жигит кыздар бар. Мыкты байлар бар, мыкты бийлер бар. Бүгүнкү күндө кээде бере турган садакасын кимге беришти билбеген канча инсан бар. Болгону биз ошолорго мына ушундай бир туура даректи гана көрсөтүү максатында ушул видеону тартып турабыз. Эгерде берешен инсандар болсо, колунан жардам берем дегендер болсо, сөзсүз түрдө биз азыр бул жерге маалыматтарды калтырабыз, шотторду калтырабыз, ошолорго акчаңыздарды которсоңуздар, сиздин берген садакаңыз, жардамыңыз туура өзүнүн дарегине келип жетет. Буйруса ушул үйлөрдү биз келиңиздер, чогуу курайлы. Биз жардам берели ушул үй бүлөгө. Ошол балдардын жакшы үйү болсун. Анткени ушул үйдү курамын деп Россияда жүрүшкөн. Мына ушул үйдү курамын деп. Кандай биздин мекенибизде жакшы мүмкүнчүлүк болсо, жакшы жумуш болсо, жакшы айлык болсо эч ким кетмек эмес. Балким суроо жаралат, Россияга барбаса тирүү калат беле. Балким ошол кирди чыкты, документин жасабаса тирүү калат беле деген. Жок дегенде бирөөсү калса болбойбу деген суроо жаралат. Бирок мунун баары жоопсуз. Бул тагдырдын жазганы, бул Аллахтын иши. Бирок Аллахтын иши экен деп биз карап турбайлы. Өмүрү кыска экен, дүйнө менен кош айтышты. Бирок сиз менен биз тирүүбүз азырынча.
Siz менен бизде бере турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Берип калайлы. Siz менен биз дагы bir күн ахиретке барабыз. Ошол мезгилдеги суракта Аллахтын алдында жүзүбүз жарык болот. Садакабызды берейли, үшүрүбүздү берейли, зекетибизди берейли. Сиздерди болгону мына ушундай бере турган инсандардын дарегин гана берип турабыз. Vay молодец. Atın kim senin? Adilet. Seninki? Mansur. Adilet, Mansur. Senin atın kim? Mehmet. Merim. Kim en çoğunsun? Kaç Ben. yaşta? Ben 8 yaşta. 8 yaşta. Sençi? Ben 6. 6 mı? 6 yaş. Bu? Kaç yaş? Bu Sadike var da? Hı. Sadike var. bu 4 yaş. 4 yaş. 4 yaş, 4 yaş. Vay молодец. Mektepke barılar mı? Kaçıncı klas? Ben barğamın. Ertege barğam. Ertege barasın mı? Kaçıncı klasta okuyorsun? 2. 2'ye koştum. 2 sençi? Benim ertege barğam. Kaçıncı klasta okuyorsun? 1. Birinci klas. Birinci klasta. Bu Sadik'te. Hı. Mına uydun qaysı kiminge qaysı komnatta yaşaysın atkeyin? Çoğuysunlar. Yani bana birinci komnatta. Birinci komnat seniki. Ve ikinci. Ekinci. Bu kız bunlar çoğun komnatta yaşayın. Yok, benim komnatımda yaşaydı. Ülkem olur. Ha, yukan bulup sen karab yaşaysın mı? Ha? Hı. Vay молодец. Mına uydu toylardı şu itte kılavuz ha? Şu itke kelinleri tap geliriz ha? Toy kılavuz bu şu uydu bütürüp, o da halas ha? Şu uylar bütken olsa toy. Ola o toy? Toy öt görüyoruz mu? Vay молодец. Bu uydu, ulan kirpişlerdi kim derap geldi? Kirpişlerdi kamadap geldi. Fuğrap geldi de. İki marta fuğrap geldi. Birincisini bitirdik, ikincisini fuğrap geldi bana. Çok. Şunu fura adap gelip döktü. Kim çoğun oysan kim bolasın? Kim bol işteysin ki? Milisiya bu. Milisiya senci. Ben de sen. Sadat. Soldat mı? Vay молодец. Sen kim bolasın çoğun oysan? Geceki bolasın mı? Gece akşa. Ce doktor bolasın mı? Çoğun oygana karabsa. Молодец. Okunu жақсы оқуға, ha? Ертең сентябрда оқыша. Оқуға жақсы барғыла, жақсы оқуға, ушул үйлерді бүтүрүп, ушул жерде жақсы тойлорду кылабыз, буюрса, вай молодец. Азаматсың. Эми ардактуу көрөрман, чындыгында эле мына ушул балдарды мынакей көрүңүздөр максаттарына. Ушул үйдүн курулушун башынан эстеп, КамАЗды алып келишкен, төгүшкөн, кирпичтерди түшүргөнбүз деп сүйлөп турушат. Буюрса милиция болобу, солдат болуп турабыз. Келиңиздер, ушулардын келечеги үчүн сиз менен биз аракет кылайлы. Бүгүн сиз менен бизде мүмкүнчүлүк бар. Ушул балдардын үйлөрүн сонун кылып бүтүрүп бергенге караңыздар, максаттары мен бул комнатта, сен бул комнатта жашайсың, мен карындашым менен чогуу жашаймын деп турушат. Эми келиңиздер, ошо ата-энелери жетпей калган максаттарны сиз менен биз аракет кылып орундатып берели. Ушул балдар ушул өздөрү баштаган үйдө жашасын.